Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп алып, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. 8-июнда форумда өткөн митингде бизди экинчи ирет экс-президент Алмаз Атамбаев парламенттин аброюна шек келтирип, ыплас сөздөр менен атап, парламентти экиге бөлүп сындады. Анын ою боюнча парламент бүгүн экиге бөлүнөт экен. Бул мурдун тарталбаган чимкириктер жана Атамбаевди колдогон оңго жетпеген алтын депутаттар. Бул сөзүнө биз терикпейбиз. Анткени белгилүү эл акыны Байдылда Сарногоев айткандай, ал мени итсиң деди, итмин дедим. Тек кана терикпестен күлүп туруп, не кылам, ырылдашып, чырылдашып, мен анын ит экенин билип туруп, деп биз теңелбей келдик. Бирок чындыкты айтпасак болбойт окшойт. Ал киши түшүнбөйт окшойт. Biz emnege Алмаз Атамбаев бүгүнкү күнү парламентти сындап, парламенттин төрагасы Дастан Жумабековду сындап, президент эмнеге сындап атканын элге түшүндүрбөсөк болбойт. Себеби, эгерде биз Атамбаевдин коррупциялык иштерин коргосок, аны колдосок, иштерин жаап жашырсак, жана кол тийбестигин албай калтырсак, биз бүгүн жанакы Атамбаев атап аткан алтын тизмелердин арасында болмокпуз. Бирок биз андай кадамдарга бара албадык. Анткени бир эле ТЭЦтен келтирген зыян 100 миллион долларды, 110 миллион доллар түзөт. 110 миллион доллар деген бул Кыргызстанда 110 мектептин долбору. Кыргызстанда карапайым калк, элдер балдарын мектепке окута албай, мектептер ремонт болбой, балдарын садикка орноштура албай, очередте турушат. Булар болсо бир эле проекттен 110 миллион жеп коюп атышат. Буну официалдуу түрдө аудитордук текшерүү жүргүзүп, корутунду берди. Урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар, бул болгону бир долбоор. Мындан сырткары канча ири долбоорлор турат. Атап кетсек, Датка Кемин проектisi 1 километрин миллион доллардан салышкан. 1 километрин. Мындан сырткары Север-Юг альтернативдик жол турат. Буларды бүгүнкү чейин карап текшере элекпиз. Бул проектлердин баардыгы элдин эсебинен алынган кредит акчалар. Буну биз кыргыз эли үстөк пайызын кошуп кайтарып бериш керек. Эмне үчүн биз карапайым эл бул акчаны кайтарыш керек? Буну ким жесе, ким урдаса, ошол өзүлөрү кайтарып бериш керек. Мындан сырткары Баткаев жөнүндө көп сөз болду. Кече күнү карап турсам, Атамбаев өзүнүн сөзүндө Баткаев жөнүндө айтып атып, мен Баткаевтан акча алмак билем. Мен акча албайм, аны Жээнбеков алат деп айтып салды. Окшоштурайын деди эле, анча окшошпой калды. Тим койсоң, ошол жерде дагы болбогон адамдарды алып келип айтып коюш ал үчүн эч кеп эмес экен. Эгерде сен ак болсоң, урматтуу экс-президент, эмне үчүн учурунда өзүң карап, өзүң ошол адамдарга чыгарган адамдарга чара көрбөдүң? Ал чара көрө албайт. Анткени бүгүн абакта отурган адамдар бардыгы президенттин макулдугу менен жана Атамбаевдин буйругу менен чыгарат. Анткени андай мыйзамдагы урууну бир күндө чыгарып, колуна паспорт карматып, узатып жибериш
ешкімнің қолынан келбейді. Батукаевтың мәселесі бұл қырғыз елінің жүрегінде қалған тақ. Бұл қырғыз елінің намысы. Қала берсе, Батукаев мәселесі бұл Атамбаевтың билігінің жүзі. Біз бұл мәселені принципиалды тұрып қарашымыз керек. Атамбаев қай жақтан қаражаттарды алды, мультимиллионер болды дейсіңер. Ошол ТЭЦ-тен, ошол Батукаевтан алған ақшаларды албады деп қайдан білеміз? Bir бизнесі болбосо, bir жұмыс орнын түзбөсө, қаяқтан ал мультимиллионер болды. Аны өзі айтып отады Атамбаев телевиденияда. Ушул жерде, ушул суроону биринчи болуп берген, мен экинчи болуп берип атам. Биринчи болуп берген Текебаев Өмүрбек Чиркешевич ушул айткан сөзү үчүн бүгүн абакта отурат. Ошо айткандан кийин эле артынан куугунтоо башталган. Бул тарых үчүн акыйкатты айтып коюш керек. Сөзүмдүн аягында кече күнү Атамбаев митингде сүйлөп атып, дагы бир сөздү айтып кетти. Ал айтты, мен ТЭЦ боюнча, Батукаев боюнча, коррупция боюнча камалып жаткан адамдар үчүн жанымы берем деди. Урматтуу Алмаз Шаршенович, сиз кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн жаныңызды берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу депутаттар, айта берсек сөз көп. Бирок биз кандай болбосун, мыйзамдын талаптарына ылайык, Атамбаевка окшоп мыйзамдан чегинен чыкпастан бардык укук нормаларды сактап, принципиалдуу позицияны кармалып, бул Атамбаевдин аракеттерине баа бериш керек. Бун үчүн бардык биригип, Атамбаевдин бардык жасаган иштерине баа берип, тизметтеп тизип туруп, тиешелүү ордунга өткүзүп бериш керек. Эгер ушул ишти аткара албасак, анда Атамбаев айтканда чыныгы чимкиригин тарта албаган адамдар болобуз. Эгерде аткарсак, анда ким чимкирик экендигин кыргыз элине көрсөтөбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Иса Шершен кылышта. 6-чы микрофон процедурный. Мен кече өзүм баракчама жаздым эле. Экс-президент деген статусун көтөрө албай жатат деп. Окудуңуздар болуш керек. Эгерде экс-президент жумуштан кеткенден кийин, мөөнөтү бүткөндөн кийин унчукпай өзүнүн жумушун жасаганда Роза Исаковна окшоп, эч ким унчукпайт эле. Экс-президент жөн жата албай, мамлекетти дүрбөлөңгө салып, 3-чү революция кылган атат. Ошон үчүн айтып атабыз. Убагында айтпадыңар дебегиле. Убагында деле айтканбыз. Өзүнүн иштеп 6 жыл убактысында айтып турганбыз. Мына бүгүн кеткенден кийин айтып атат Сулайманов дегенден мен убагында айтканмын. Убагында айтпагандар бүгүн айтып атканын айтып атам. Урматтуу төрага, биз Генеральный прокуратурага, башкага төңкөбөй, Жогорку кеңештин колунда эмне бар, ошо чечимди бүгүн кабыл алалы. Иса Шершенкулов, сизге да кайрылам. Коалициянын жетекчиси катары. Жогорку кеңеш бу жерде сүйлөп, Атамбаевдин экс-президенттин статусун, анын эмесин, рейтингин көтөргөндөн көрө биз чечим кабыл алалы. Мыйзам чегинде Алмамбет Насырканович айткандай, ошол маалда бүтпөй калган. Ошону бүгүн точкасын коелу дагы, узурпация дейбизби, башка дейбизби, бүгүн чечим кабыл алып туруп жөнөтөлү Генеральный прокуратурага. Тез аранын ичинде ошол болгон иштерге, бүгүн болуп аткан, жүргүзүп аткан иштерине, өткөн иштерге баа берсин деп. Бүгүн биз бир мыйзам чегинде чыгарып берели дагы жөнөтөлү. Урматтуу төрага, сиз ушунун азыр акылдашыңыз, юристтериңиздер менен коалициянын жетекчилерин, фракциянын жетекчилерин чогултуңуз, кандай кылабыз? Акылдашайлы дагы бир чечимге келели. Жөн эле сүйлөп, жөн эле рейтингтерин көтөрүштүн кереги жок. Рахмат. Рахмат, сунушту эске алабыз. 6-чы микрофон анын 3. Кадырлуу кесиптештер,
бул сөз айтылыш керек болчу, туура айтылды. Бирок парламентти мазактоо 8 июнда башталган жок. Парламентти мазактоо 2016 жылдын октябрында антиконституциялык конституцияны кабыл алганда башталган. Андан кийин ар бир фракцияга ат коюп чыккан ошо президент ушул жерден туруп алып. Бирөөңүздөрдү алка магнаттардын фракциясы, бирөөңүздөрдү молдолордун фракциясы, бирөөңүздөрдү мародерлордун фракциясы, бирөөңүздөрдү шулуун ишкерлердин фракциясы, бирөөңүздөрдү тегрименчилердин фракциясы деп. Ошондо башталган. Бул ошонун уландысы. Мен айтайын деген башка кеп. Урматтуу депутаттар, бул эмоция 3 күндөн кийин таркайт. Бирок тарых, документ анан статистика менен иштейт. Муну айтып жатканым, азыр Кыргызстанда бир да философиялык, политологиялык, юридикалык словарда Акаевка берилген баа жок. Саясий документ жок. Бакиевке берилген да саясий документ жок. Ошону мен 1 жыл мурун айттым эле. Ушул жактан экс-президент Атамбаевдин 7 жылдык ишмерлигине саясий баа бере турган саясий документ керек. Ошол элдин баасы болот. Ошол окуу китептеринде, ошол энциклопедия калат. Бул мен ертең унутулат. Бул күнүмдүк конфликттен чыккан нерсе. Ошону ушул парламент уюштурса, күздө эксперттерди, философторду, политологторду, юристтерди чакырып, нукура баасын берсек, кийинки муунга керек. Экинчи жагдай азыр баарыбызга кыйын. Азыр Атамбаевка да кыйын. Азыркы президентке да кыйын. Оппозицияга да кыйын. Өкмөткө да кыйын. Парламентке да кыйын. Бирок ачууга алдырбай, азыр Батукаевдин диагнозу бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн фундаменти өтө бош экенин далилдеп койду. Биз президент менен биргип мамлекеттүүлүктү бекемдөө боюнча документ кабыл албасак, эртең кеч болуп калат.